Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда бүгүн ушул республикалык штабтын ишмердүүлүгү боюнча жана коомдо көтөрүлүп жаткан маселелерге жооп катарында бүгүн биринчи вице-премьер, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Боронов Кубатбек Айылчевич суроолорго жооп берет жана ишмердүүлүк тууралуу кыскача маалымат берет. Мындан сырткары Кыргыз өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервтер фондунун төрагасы Айдаров Каныбек Абдыраевич, ошондой эле айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Керималиев Жаныбек Калканович дагы суроолорго жооп берип турат. Бизди Түз ободон ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ радиолорунан, ЛТРнын YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан угуп көрө аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем нашу пресс-конференцию с участием первого вице-премьер-министра Кыргызской республики Боронова Кубатбека Ильичевича, председателя Фонда государственных материальных резервов при правительстве Кыргызской республики Айдарова Каныбека Абдыраевича и заместителя министра сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской республики Керималиева Жаныбека Калкановича. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, областные телеканалы и медиацентры, также на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, по национальному информационному агентству Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации будет отвечать на вопросы, связанные с сельским хозяйством. И Кубатбек Ильичевич, сөз сизде. Рахмат, урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан күндөнгө берилип жаткан вирустун таркашы, жаңы учурлардын табылышы жана андан каза болгондор жана жалакагандар тууралуу маалыматтарды, сандарды көрүп жатасыздар. Бул туурасында өзүңүздөр деле массалык маалымат каражаттарынан, башка ушул булактардан алып окуп турасыздар. Мындан 5 күн мурда 1,5 миллион адам вирусту жуктуруп алды деп дүйнө жүзү боюнча айтылган болсо, мына бүгүнкү күнгө анын саны 1 миллиондон ашты. Тагыраак айтсак, 1 миллион 362 миң 934 адам болуп атат. Bunun içinden 76.367 adam bugün uşul orudan gaza oludat. Bir cumanın içinde bunun sanı 3 esege ösüdat. Ulam жаңы өлкөлөр чыгып, улам жаңы континенттерге көчүп, оорунун жугуштуу географиясы абдан тез таркап жатат. Эң коркунучтуу кабар катары буга чейин Италиядан, Испаниядан же болбосо Европа мамлекеттеринен алынган маалыматтар айтылып жүргөн болсо, акыркы кабарлар боюнча эң жаман кабар катары сандар Америкадан келип атат. Bir сутканын ичинде Америка Кошмо Штатында 1736 адам каза болуп атат. Түндүк Америка менен Түштүк Америка bir сутканын ичинде 31 миң адам вируска жуктуруп алганы катталып атат. Өсүү темпи Европага караганда 700 учурга көптүк кылып атат бул Америка континентинде. Ал эми Латын Америкасында bir жуманын ичинде ооругандардын саны 2,5 эсеге өсүп атат. Bunun баары эмнеден чыгып атат? Bunun баардыгы буга чейин айтылып жүргөндөй вирус бизге келбейт, мен оорубайм деген сыяктуу адамдардын, элдердин пенделик түшүнүктөн улам ошого татыктуу мамиле кылбагандыгынын эсебинен чыгып атат. Караңыздар, азыркы абал мына кандай курчуп баратканын. Технологиясы өнүккөн бай мамлекеттер дагы өздөрүнүн жанарын сактап калуу боюнча кандай гана ар кандай мындай жаңы буга чейинки билинбеген тоскоолдуктарга туушар болуп атат. Ошонун ичинде биздин мамлекетте дагы ошондой иштерди жүргүзүп жатабыз. Оорунун бат ылдамдыкта таркашынын дагы бир себеби өзүңүздөр угуп жаткандай карантинди сактабагандар. Канчалык дүйнө жүзүндө дээрлик көп мамлекеттерде ушундай маселе жаралып атат. Карантинди сактап, медицина кызматкерлеринин айткан кеңештердин бардыгын жакшы угуп ошону сактап келген мамлекеттерде бул ооруну жеңүү бир топ башка мамлекеттерге гана жеңил болуп атат. Алып айтсак, мына билесиздер, Кытайда, Түштүк Кореяда ушундай ооруну жеңүү боюнча бир топ жакшы жетишкендиктер жетишилди. Ооруну
тез тарашына дагы бир себепкер болуп аткандар булар курьерлер шаарларда жүргөн, таксисттер, айдоочулар биринчи вирус таркатуучулар болуп атат. Бул дүйнө жүзүндөгү статистика. Биздин өлкөдө да бул вирустун негизги таркатуучуларынын болуп калышы ыктымал деген божомолду айтсак болот. Ошондуктан баарыңыздарды урматтуу мекендештер, дагы бир ирет үйдө гана отуруп, медицина кызматкерлеринин айткан кеңештерин толук кандуу аткарууга чакырабыз. Биз жардам беребиз деген жарандардын баардыгына ыраазычылыгыбызды айтып атабыз. Президентибиз дагы бул боюнча өзүнүн расмий түрдө ыраазычылыгын билдирди. Учурда башкалардын тапшырыктарын аткарган, мамлекеттин кылып жатканын жактырбай же ошол жумуштардан кыйкым таап, улам бир жаңы, ар кандай чагымчыл жана козуткан сөздөрдүн башын кылтытып чыгарып жаткан дагы жарандарыбыз болуп атат. Булар боюнча массалык маалымат каражаттарынан угуп жатасыздар. Бизде атайын кызматтар иштерин жүргүзүп, тиешелүү мыйзам негизинде чараларды көрүп атат. Дагы бир ирет расмий түрдө айтып кетсек, маалыматтарды жалаң расмий маалыматтарга ишенип, ошолорду уксаңыздар. Урматтуу мекендештер, өлкөнүн бардык бийлик органдары, анын ичинде президентибиз баш болуп, өкмөт, жогорку кеңеш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары абалды оңдоо же болбосо жайылып жаткан коронавирус оорусуна каршы туруу аракеттерин көрүп жатабыз. 20 мартта премьер-министрдин буйругу менен коронавирус инфекциясынын андан ары жайылышына жол бербөө үчүн ыкчам чара көрүү максатында оперативдик штаб түзүлгөн. Анын курамына Кыргыз Республикасынын премьер-министри, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринен тышкары мамлекеттик органдардын жетекчилери жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн областтарды ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кирген. 8 апрелге карата бизде коронавирус менен ооруган 270 учур катталды. Баса белгилеп кетчү сөз, улам жаңы чыккан учурлардын көпчүлүгү обсервацияда жаткандардын арасынан чыгып жатат. Алып айта турган болсок, бүгүнкү күнгө эртең мененки маалыматка республика боюнча 270 адам катталса, анын 23-ü бүгүнкү күндө оорудан кайра айрылды деп, же болбосо ошол оорусунан айыгып больницалардан чыкты деп официалдуу маалымат берилет. Каза болгондордун саны тилекке каршы бүгүнкү күндө 4 болуп атат. 243 биздин жараныбыз бүгүнкү күндө ошол ооруканаларда дарылануу сунуулантып жатышат. Вирусту учурда 1136 адам обсервацияда жатат. Демек биздин мамлекет бардык органдарга жана алар менен контакт болгондорду очулантып кармап турууга жетишип жатабыз десек болот. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, башында биз ошол бир нече категорияга бөлүп контакт болгондорду, анан ошол вирустун келишине вирусту сырттан алып келгендерди изоляция кылуу боюнча жумуштарды жүргүзүлдү. Мына бүгүнкү күндө азыр айтылгандай эле 1136 адам обсервацияда. Акыркы күндөрү мына бүгүнкү күнү 42 адам коронавирус оорусу менен ооруп атат деп жаңы табылса, кече күнү билесиздер 69 адам табылган болсо, ошолордун баардыгы, дээрлик баардыгы ошол буга чейинки бизге белгилүү болуп, обсервацияда же болбосо үй карантининде жаткан биздин жарандарыбыз болуп атат. Вирусту жайылтпоо жагынан бүт аракеттерди көрүү учурунда жүргүзүлүүгө аракеттик болуп жатат. Алып айтсак, тыштан кирген авиа каттамдардын баары токтотулду. Чет мамлекеттерден келип жаткан өзүбүздүн жарандар карантинге алынып, обсервацияларга жаткырылды. Коомдук тамактануучу, эс алуучу жайлардын баары, жакшы билесиздер, жабылды. Кийим саткан дүкөндөр, азык-түлүк эмес товарларды саткан соода түйүндөрү, базарлардын иштери токтотулду. Социалдык жактан алып айта турган болсок, бүгүнкү күндө улгайган адамдарды очулантып жумушка чыгарбоо жагы да каралды. Мугалимдер толугу менен айлык маяналарын сактоо менен өргүүгө чыгарылды. Учурда окуу процесси дистанттык негизде улантуу үчүн активдүү иштер жүргүзүлүп жатат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин басымдуу бөлүгү дистанттык режимде иштөөгө жөнөтүлдү.
аз камсыз болгон социалдык аярлуу катмарга жардам берүү максатында республика боюнча мамлекеттик материалдык резервтер агенттик тарабынан 5000 тонна un берүү чечими кабыл алынды. Жалпысынан бүгүнкү күнгө карата 55747 үй бүлөгө азык түлүктөн продуктовый набор деп коет жардам берилди. Дагы кошумча жардамдарды бөлүү чечимдери бүгүнкү күндө каралып жатат. Учурда таркатуу иштери жүрүп жатат. Мүмкүн болушунча ар бир ар бир жардам өзүнүн ээсин таап жатат деп ойлойбуз. Мына цифрадан байкап жатсаңыздар керек, абдан көп 55747 үй бүлөгө бир жуманын ичинде таратып берүү бул бир топ чоң жумушту талап кылган жумуш болуп эсептелинет. Ошондуктан бизге кээ бир келген маалыматтарга байланыштуу кээ бирөөнө бүгүн таркатылбай калса же бүгүн жардам берилбей калса, мен биздин жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Сабыр кыла туруңуздар. Биз сөзсүз түрдө ар бир муктаж болгон жаранга жардамдарды жеткирүүнү аягына чыгарабыз, сөзсүз түрдө жардам берилет. Жалпы элге коммуналдык кызматтардын баары 3 айга өчүрбөө жагын каралды. Эч кандай туумдар же болбосо пенялар кошулбайт. 3 айга чейин бир да коммуналдык кызматтын кызматы төлөбөй коюпсуң же болбосо башка бир маселелер менен өчүрүлүү маселеси болбойт. Ишкерлер үчүн салыктык отчетторду тапшыруу 1-жылга чейин узартылды. Салыкты төлөө эмес, салыктын даже отчетторун тапшыруу маселеси 1-жылга чейин узартылып атат. Салыктык төлөмдөр боюнча мөөнөттөр жылдырылды. Проценттер жана финансылык айыптар кошулбай турган болду. Өкмөт муктаж болгон жарандарыбыздын эч кимдин көңүлүнүн сыртында калбастыгын дагы бир ирет билдирет. Ошондой эле мамлекеттик бюджеттин корголгон беренелери боюнча социалдык төлөмдөрдүн баары өз убагында төлөнүп берилип жатат. Мындан кийин дагы өз убагында төлөнүп берилерине мен сиздерди ишендирип кетемин. Мындан башка бизнеске, кредит алгандарга жана башка төлөмдүк жоопкерчилиги бар бардык жарандарга маселеси сөзсүз түрдө каралат. Кыска убакыттын ичинде бунун баарын чечип, бүгүн эле жарыялай коюш чындап эле убакытты талап кылып атат. Бул сөзсүз түрдө көңүлдүн төрүндө атайын экономикалык блок өкмөттүкү. Ушул тарапта күнү түнү тынбай иштерди жүргүзүп жатат. Кээ бир маселелер боюнча биз сиздерге кабарлап атабыз. Кээ бир маселелердин үстүндө бүгүнкү күнгө чейин иштер жүргүзүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, бул жерде ар кандай расчеттоо жүргүзүш керек, эсептерди жасаш керек. Ошондуктан биздин экономисттер, финансисттер ушул максатта өзүнүн иштерин жүргүзүп жатышат. Мындан тышкары жардамдар берилип жатат. Бул элибиздин чогулган акча каражаттары, бизнесмендер ушул бүгүнкү коронавирус оорусуна каршы турууга өз ыктыяры менен жардам берем деген биздин активдүү жарандар жана сырттан келген башка жардамдар болуп жатат мамлекетке. Алып айтсак, учурда өлкөдө 2 атайын счет ачылган. Биринчиси калктын аярлуу катмарын камсыз кылуу максатында көрсөтүлүп жаткан жардамдарды координациялоо үчүн Социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында счет ачылды. Ага акчалай каражат түрүндө 6.484.000 акча бүгүнкү күнгө келип түштү. Буга чейин социалдык камсыздоо министри өзү дагы маалыматында айтып кеткен. Жакшы билесиздер, анын бир бөлүгүн элдерге жардам иретинде таратуу максатында иштерди жүргүзүп жатышат. Бир бөлүгү бүгүнкү күндө ошол атайын эсепте сакталууда. Бул иштер мындан ары дагы жылдырылмакчы. Экинчи ачылган счет бул коронавирус менен күрөшүү максатында финанс министрлигинин алдында атайын депозиттик счет ачылган. Депозиттик счет көптөгөн биздин ошол жарандарыбыз, активдүү бизнесмендерибиздин кайрылуусунун негизинде ачылды. Бул ошо элибиздин суранычы менен бул атайын депозиттик счетто бүгүнкү күндө 103 миллион сом акча келип түштү. Бул толугу менен медициналык максатка жумшалмакчы. Ошондой чечим болгон. Бул 2 счетту тейлөө үчүн атайын комиссиялар түзүлгөн. Мисалы үчүн мына 103 миллион же болбосо финанс министрлигинин астындагы счетту тейлөө үчүн атайын
комиссия түзүлүп, анын курамына жооптуу мамлекеттик кызматкерлер, жогорку кеңештин 3 депутаты жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү киришти. Бүгүнкү күндө комиссия иштеп жатат. Комиссиянын 30 марттагы чечими менен коронавируска каршы күрөшүүгө тартылган жалпысына медицина кызматкерлеринин март айындагы айлыктарына кошумча төлөм үчүн 38 миллион 500 миң сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Азыр мына ошол март айындагы иштеген медициналык кызматкерлерге өзүнүн негизги айлык маянасынан сырткары кошумча акча каражатын төлөп берүү боюнча иштерди жүргүзүп жатышат. Бул апрель айында дагы каралмакчы. Апрель айында дагы бүгүн азыр ошонун эсебин чыгаруу иштерин жүргүзүп жатышат. Буга финанс министрлиги даяр. Качан ошол саламаттык сактоо министрлигинен заявкасы келип түшкөн күндөн баштап алар төлөмдөрдү жүргүзүп беришет. Бул жагынан эч кандай маселе болбойт. Ошондуктан мен медицина кызматкерлеринен суранып кетет элем. Биздин маалымат боюнча бүгүнкү күндө ошол март айындагы акыркы 10 күндө же болбосо 21 марттан баштап өзгөчө кырдаал киргизилгенден баштап иштеп баштаган медицина кызматкерлерине кээ бир райондорго бүгүнкү күндө жеткирүү маселеси аягына чейин чечилгенин биз да угуп жатабыз. Бул сөзсүз түрдө биздин контролдо. Мына 2-3 күндөн бери буну мен күн сайын саламаттык сактоо министрлигинен атайын штабтын отурумунда сурап, тактап, кайсы районго жетпей атса ошол жака жеткирүү маселесин тездетүү боюнча тапшырмаларды берип жатабыз. Бул биздин көңүлдүн төрүндө болот. Бул биздин ушул сөзсүз түрдө ар бир медициналык кызматкер ушул коронавируска каршы иштерге катышкан ушундай төлөмдөрдү алышын биз камсыз кылып беребиз. Өзүңүздөр билгендей, акыркы мезгилде тилекке каршы медицина кызматкерлеринин арасында дагы коронавирус учурлары катталып атат. Бул ошол тилекке каршы убагында ошол иштеп жатканда кээ бир талаптарды так аткарбай алганына байланыштуу же болбосо ушуга каршы жеткиликтүү шарттар түзүлбөй калганына байланыштуу болуп жатса керек деген ой бар. Бирок кээ бир медициналык кызматкерлер бүгүнкү күндө ошол коронавирус оорусун кызмат абалында эмес, же кызматында иштеп турганда эмес, сырттан жуктуруп алган убактары дагы такталып атат. Мисалы үчүн мына бүгүн массалык маалымат каражаттарына социалдык сеттерге чыгып атат. Ош шаарындагы Ош шаардык ооруканасынын инфекция бөлүмчөсүндөгү кызматкерлер бардыгы коронавирус менен ооруп калып, ошондуктан ошол отделениясы, инфекция отделениясы жабылып жатыптыр деген. Бул маалымат такталбай калган маалымат чыгып атканын мен сиздерге айтып кетким келет. Себеби дегенде ошол инфекция бөлүмүндө иштеген бир врач өзүнүн кошунасын умрага барып, сырттан келген кошунасынын элди чакырган чайына катышып ошол жерде отуруп, кошунасынын үйүндө жуктуруп алганы такталып атат. Ошондон кийин анализ чыкканга чейин өзү да байкабай жүрүп, келип жумушта жүрүп, ошо жумуштагы өзүнүн коллегаларына жуктуруп алганы боюнча саламаттык сактоо министри бүгүн бизге маалымат берип атат. Ошол инфекция отделениянын бардыгы ооруган эмес. Ал жерде 11 кызматкер бар, 11 кызматкер. Кээ бирөөнү бүгүн алдын ала текшерүүгө жаткырып атышат. Инфекциялык ошо бөлүмчөнүн имаратынын бардыгын дезинфекция кылууга 2 күнгө жаап жатышат. 2 күндөн кийин кайра ал инфекциялык бөлүм өзүнүн штаттык режимдеги бүгүнкү кырдаалга жараша жумушун улай бермекчи. Ал эми бүгүнкү күндө алып айтсак, ошол жалпы ооруга чалдыккан медицина кызматкерлеринин саны 32 адамга жетти. 32 адамга жетти. Өзгөчө кырдаалдар маалында өздөрүнүн кесиптик милдеттерин аткарып жатып, ооруга чалдыккан дарыгерлерге жана медицина мекемелеринин кызматкерлерине атайын азыр өкмөттөн документ даярдалып жатат. Ошол ооруга чалдыккан медицина кызматкерлерине дагы компенсация катарында төлөмдөрдү чечип берүү максатында иштер жүргүзүлүп жатат. Мен азыр суммасын айтпай эле коеюн, бирок документ чыккан күндөн баштап бул Кудай буюрса ишке кирет. Эгерде кайсы бир биздин
медицина кызматкерибиз ушундай ооруга чалдыгып калса тиешелүү компенсациясын алат. Андан сырткары экинчи дагы бир маселе, өзгөчө кырдаал маалында өздөрүн ошол иш үстүндө иштеп жатып, өзгөчө кырдаалда, өзгөчө абал маалында ооруга чалдыгып, ушул коронавирус оорусун жуктуруп, ошонун негизинде каза болуп калган медицина кызматкерлери болсо дагы, буларга дагы атайын өлчөмдөгү компенсация каралып жатат. Бул дагы 2 компенсация тең бүгүн эртең толук кандуу документи чыгып ишке кирет. Мен ойлойм, мындай учур болбой эле койсун, аз болсо дагы аз болсун, бирок ушундай чечимдерди кабыл алып, бүгүнкү күндө өкмөт аз да болсо ошол биздин медицина кызматкерлерине шарт түзүү максатында иштеп жатат. Медицина кызматкерлерин жеке коргоочу шаймандар менен, же болбосо костюмдар менен жабдуу маселеси боюнча бүгүнкү күндө биздин мамлекетте маселе жок. Гуманитардык жардам катары, андан сырткары сатып алуу жолу менен бүгүнкү күндө маскадан баштап ошол бир жолу кие турган, же болбосо көп жолу кие турган костюмдар, атайын очкилер, башка шаймандардын баардыгы толук кандуу, жетиштүү. Көпчүлүк райондорго бүгүнкү күндө жетпей жатат деген маалыматтар таралып жатат. Ал боюнча областтагы өкмөттүн өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилерине, райондун акимдерине толук кандуу жеткирүү максатында иштерди жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө ошону жеткирип, дайындоо боюнча, же болбосо камсыз кылуу боюнча иштерди жүргүзүп жатышат. Андан сырткары биздеги дары дармек, же болбосо анализ чыгаруу тесттердин запасы боюнча айта кетсек, бүгүнкү күндө ПЦР тестин, же болбосо негизги биздин жанагы туура диагнозду коюп бере турган анализди чыгаруучу тесттин запасы бүгүнкү күндө 9000ден ашык биздин мамлекетте. Башында билесиздер, бир нече күндөрү ушул тесттин дүйнө жүзүндө өзү негизи тартыш болгондугуна байланыштуу каатчылык болгон. Бүгүнкү күндө толук кандуу иш жүргүзүүгө шарт түзүлдү. Бүгүндө биздин лабораториядагылар 1000ге чейин ПЦР тесттерди чыгарууга мүмкүнчүлүк шарттар түзүлдү. Азыр ошондой иштер жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары жалпы болуп бизде буга чейин экспресс тесттин запасы 76.000 бар болчу. Азыр 54.000дин тегерегиндеги экспресс тесттин запасы бизде Кыргызстанда бар. Кийинки маселе биздин жарандарыбыздын көйгөйлүү маселелеринин бири болуп көп ушундай суроолор келип аткан маселе бул транспорт багытындагы иштер. Буга чейин мен сиздерге бул боюнча айтып кеткенмин. 25 мартта өзгөчө киргизгенден тартып, аймактар аралык маршруттук авто ташууларга чектөө киргизилген. Ал эми медицина кызматкерлерин жана азык түлүк ташууларга чектөө такыр коюлган жок. Бүгүнкү күнгө чейин ушундай суроо талаптар, массалык маалымат каражатына ар бир чыккан сайын айтканыбызга карабастан ушундай суроолор келип жатат. Мен сиздерге дагы бир жолу айтып коеюн, азык түлүк ташыган, медициналык дары дармектерди ташыган жана ошол бүгүнкү күндөгү күнүмдүк турмушка керектелүүчү эң керек деген товарларды ташыган биздин компаниялардын ишине эч кандай чектөө жок. Болгону алардын кызматкерлерине чектөө бар. Бул өзгөчө абал киргизилген жерлерде, ал эми башка жерлерде эч кандай чектөө жок. Жүк ташуучу унааларга такыр чектөө жок. Жүк ташуучу унаалар биздин республиканын аймагында эч кандай бир тоскоолдукка учурабаштан жүрүш керек. Бул боюнча дагы бир топ маселелер жаралып жатат деп аймактардан ушундай кабарлар келип жатат. Кээ бир түшүнбөстүктөн улам же тактоо иштерин жүргүзүү иретинде гана ошол коюлган посттордо токтошушу мүмкүн, бирок баягы өткөрбөй коюу, токтотуп коюу деген маселе эч жерде бүгүнкү күндө болбош керек. Андан сырткары темир жол аркылуу жүк ташууга дагы эч кандай чек жок, чектөө жок. Штаттык режимде бүгүнкү күндө иш алып барып атышат. Бул жерде 17 марттан тарта жарандарды темир жол менен ташуу убактылуу токтотулган. Жарандарды да темир жол менен ташууга болбойт, ал эми жүктөрдү ташый берсе болот. Авиация тармагында дагы 20 марттан баштап баардык эл аралык регулярдуу авиа каттамдарга чектөө киргизилди. Бирок авиа каттам аркылуу жүктөрдү ташый берсе болот. Биздин республиканын ичинде дагы
авиа каттамдардын баардыгы бүгүнкү күндө толук кандуу чектөөгө алынган. Чет өлкөдөн Кыргызстанга келебиз деген жарандарыбыздын баардыгын чартердик рейстер менен алып келүүдөбүз. Өзүңүздөр буга чейин дагы биз айткандай кабарыңыздар болуш керек. 29 мартта 40 жолу биз Москва шаарынан 401 жараныбызды Кыргызстанга алып келдик. Мигранттар боюнча айта кетсек, расмий түрдө айтып коеюн, Кыргызстан мүмкүн болушунча тышта жүргөн жарандарыбызды алып келүүгө аракеттерин жасап жатат. Жалпысынан 20 марттан тартып бүгүнкү күнгө чейин чартердик рейстер аркылуу сырттан 5000дей, же болбосо так айтканда 4769 биздин жараныбызды алып келдик. Бул 20 марттан тартып бүгүнкү күнгө чейин 18 күндүн ичинде. Калган мамлекеттер өздөрүнүн аба мейкиндиктерин жаап койгон, жакшы билесиздер, мына кошуна мамлекеттер, алыскы, жакынкы эл аралык каттамдардын баары толук токтоп атат. Ал мамлекеттердин биздеги жарандарын алып кетүү маселелерин коюп жатат. Биз дагы алар өзүнүн жарандарын алып кетүүсүн уюштурууга жардам берип атабыз. Ошондой эле сырттагы биздин жарандарыбызды алып келүүгө биз дагы биздин өкүлчүлүктөр, элчиликтер, консулдар тарабынан ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз. Биз сырттагы жарандарыбыз боюнча кабарыбыз бар. Алардын кээ бир жерлердеги сандары дагы бар. Мисалы үчүн Туркияда, Дубайда, Россияда биздин жарандарыбызды бүгүнкү күндө келебиз дегендер бар. Ал боюнча ошол тиешелүү элчиликтер иштерин жүргүзүп жатышат. Бирок өзүңүздөр жакшы билесиздер, баардык мамлекеттер бүгүнкү күндө сырттагы жарандарын ошол кайсыл мамлекетте болсо чыкпай ошол жерде мына коронавирустун активдүү фазасы өтүп кеткенге чейин күтүп туруу кеңештерин берип жатат. Биз деле ошондой кеңештерди бергибиз келет. Бирок кайсы бир жараныбыз келебиз дей турган болсо, биз аларды алып келүүгө сөзсүз түрдө иш аракеттерди жүргүзөбүз. Андан кийинки маселе чет элдик жардамдар боюнча. Чет элдик жардамдар боюнча ушуга чейин биздин мамлекеттик колдоо иретинде бир нече мамлекеттерден жардамдар болду жана болуп жатат бүгүнкү күнгө чейин. Атап кетсем, бул негизги өнөктөштөрүбүз Россиядан, боордош элдер Өзбекстан, Казакстан, Туркиядан, коңшубуз Кытай өкмөтүнөн, андан башка эл аралык уюмдардан USAID, Сорос фондусу, Проон сыяктуу эл аралык уюмдар, Швейцария, Япония, Корея мамлекеттеринен, Кувейт мамлекетинен, Кувейттин кайрымдуулук фондорунан жана Бириккен Араб Эмираттарынан жардамдар келип жатат. Же болбосо мына ошол жардамдар келүү боюнча биздин кабарларыбыз болуп, азыркы мезгилде иштер жүргүзүлүп жатат. Финансылык институттардан сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Айта кете турган болсок, бул эл аралык валюта фонду, Дүйнөлүк банк, Германиянын GIZ уюму, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү реформа жана реконструкция банкы, Ислам өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык институттар менен дагы финансылык бизде бүгүнкү күндө активдүү түрдө иш жүргүзүлүп жатат. Ал эми кээ бир массалык маалымат каражаттарына биздин өлкөбүз кайырчу болуп калды деген сөздөр айтылып жатат. Айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндөгү мына 200дөн ашык дүйнөдөгү өлкөлөрдө коронавирус тарап, бардык мамлекеттер бүгүнкү күндө ошондой эл аралык институттардын жардамдарына муктаж болуп, ошону алуу боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Мен сиздерге айта кетчү нерсе, мына бүгүнкү күндө эл аралык валюта фондунан 80ге жакын өлкө шашылыш финансылык жардамдарды алды. Айтсам, бул Иран $5 миллиард сурап жатат. Дүйнөлүк банк болсо Монголия $27 миллион тез жардам кызматкерлерин окутууга жардам берип жатат. Андан башка Дүйнөлүк банк Индияга $1 миллиард лабораториялардын кубаттуулугун кеңейтүүгө бөлдү. Эфиопияга $82 миллион, Тажикстанга $11 миллион, Европа комиссиясы Грецияга €2 миллиард, Польшага €22 миллиард, Португалияга €13 миллиард финансылык жардамдарды көрсөтүп жатат. Ошондой эле биздин дагы мамлекет ушул дүйнөлүк коомдун мүчөсү катары ушундай финансылык институттардан жардам алууну уюштурганыбыз туура деп эсептейбиз.
Кийинки маселе көпчүлүк биздин элибиздин бүгүнкү күндө суроосун туудуруп жаткан бул жазгы талаа жумуштары. Жазгы талаа жумуштары мен сиздерге айта кетчү нерсе эч кандай маселе жок. Бүгүнкү күндө баардык республиканын аймактарында жүргүзүлүүдө. Кайсы бир өзгөчө абал киргизилген Сузак районуна окшогон, Ноокат районуна окшогон жерлерде бир аз кечигүү же болбосо кыйынчылыктар пайда болуп аткан болсо, бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлиги тарабынан жана башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик тарабынан шарттарды түзүп, өз убагында ошону уюштурууга бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп жатат толук кандуу. Айта кетсем, анын ичинде ирригация маселесин чечүү, урук маселелерин чечүү, дизелдик отунду, минералдык жер семирткичтерди сатууну уюштуруу маселелери дагы толук кандуу жүргүзүлүүдө. Айтчу нерсе жазгы талаа иштерине бүгүнкү күндө 40,6 миң тонна дизелдик отун талап кылынса, бүгүнкү күндө биздин республикада 32,4 миң тонна же болбосо 80% бүгүнкү күндө камсыз болду. Дизелдик отундун литринин орточо баасы 43,15 сомду түздү. Ал эми минералдык жер семирткич ташып келүү боюнча же болбосо минералдык жер семирткичтер менен элибизди камсыз кылуу маселеси дагы бүгүнкү күндө талаптагыдай. Бүгүнкү күндө минералдык жер семирткичтерди ташып келүүчү ассоциациялар жана фирмалар менен жолугушуу өткөрүлүп, минералдык жер семирткичтерди январдан баштап май айына чейин ташып келүү графиги макулдашылган. Айыл чарба министрлиги менен жер семирткичтерди ташып келүү жеткирүүчүлөр ассоциациясынын ортосунда келишим түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 65,3 миң тонна минералдык жер семирткичтер биздин республикада бар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизге где-то бир 200 миң тоннага жакын ушундай жер семирткичтер пайдаланылат, талап кылынат. Ар жылы ар кандай түшүмгө байланыштуу. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына талаптагы жер семирткичтер менен камсыз кылуу иштери үзгүлтүккө учурабай жүргүзүлөт деген бизде ой бар, максат бар. Ошонун үстүнөн бүгүнкү күндө иштеп жатабыз. Айыл чарба техникаларынын даярдыгы бүгүнкү күндө 91,5% түзөт. Андан сырткары машина трактордук парктарды жаңылоо максатында быйыл 250 дана айыл чарба техникалары элге берилмекчи. Анын ичинен 80 данасы бүгүнкү күндө берилип, бардыгы болуп биздин республикада 90 МТС машина трактордук парктары станциялары уюштурулуп, анын ичинде дагы 10 машина трактордук станцияны быйылкы жылы уюштурмакчыбыз. Айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндөгү кырдаал эч кандай айыл чарба тармагына жазгы талаа жумуштарын эч кандай бир тоскоолдук түзбөш керек. Анын үстүндө штабтын дагы атайын чечимдери бар, өкмөттүн чечимдери бар. Тиешелүү мамлекеттик органдар ошол боюнча иш жүргүзүп жатат. Өзгөчө абал киргизген жерлердеги коменданттарга, атайын кызматтарга, жергиликтүү бийликтин жетекчилерине бардыгына тиешелүү тапшырмалар берилген. Айыл чарба жумушунда жүргөндөргө, жазгы талаа жумушун жүргүзгөндөргө эч кандай тоскоолдук болбош керек. Эч кандай ал жерде бир документ суроо, справка суроо же болбосо пропуска суроо деген маселе турбаш керек. Айыл чарба жазгы талаа жумуштары өз учурунда тиешелүү деңгээлде жүргүзүлүш үчүн мамлекет тарабынан шарттардын баары түзүлгөн. Тилекке каршы кээ бир жерлерде ошого окшогон маселелер пайда болуп жатканын биз да угуп жатабыз. Бирок андай маселе чыга турган болсо, биз сөзсүз түрдө ага каршы иштерди жүргүзүп, шарттарды түзүү, анан тиешелүү ошол жерлерде иштерди жүргүзбөгөн же болбосо тескери жумуштарды жүргүзүп жаткан кызматкерлерге чара колдонуу иштери сөзсүз түрдө жүргүзүлөт. Ошондуктан дагы бир жолу кайталап коючу нерсе, эч кандай тоскоолдук маселеси жаралбаш керек, жаралбайт дагы. Бул биздин өлкөбүздүн президенти урматтуу Сооронбай Шариповичтин талабы, өкмөттүн талабы, биздин да талабыбыз ошондой. Ошонун үстүнөн ошол ишти аткаруу боюнча бүгүн атайын түзүлгөн штабта күн сайын өзүнчө бир маселе катары ошол жазгы талаа жумуштары талкууланып каралып жатат. Ал эми айыл чарба техникаларын тетиктер менен камсыздоо маселеси дагы эч кандай маселе жаралбаш керек. Билебиз, мына өзгөчө абал түзүлгөн шаарларда тетиктерди сатуучу базарлар, магазиндер
толук кандуу иштебей жатат. Бирок шаардын сыртында, мисалы үчүн Бишкектеги базардын ордуна Сокулукка, башка ошо райондордо, анан Токмокто уюштуруп жатабыз. Ошол жерлерден тетиктерди мына Чүй областындагы биздин айыл чарба кызматындагылар айыл чарба техникасынын тетиктерин сатып алууга шарт түзүлөт. Ошол жерден алышат. Бүгүнкү күндө Чүй областында өкмөттүн өкүлү ошол жумуштардын үстүнөн иштеп жатат. Ушундай эле маселелер Ош шаарында, Ош областында и Жалал Абад областында дагы тапшырмалар берилген. Ошонун үстүнөн бүгүнкү күндө иштерди жүргүзүп жатышат. Кийинки маселе ветеринардык тармактарда да ушундай эле маселе. Билесиздер, бул жерде жыл сайын жүргүзүүчү профилактикалык жумуштар бар, эпизоотияга каршы иш-чаралар, буга атайын акча каражаттары бөлүнүп, пландалган жумуштар толук кандуу жүргүзүлүүгө шарттар түзүлгөн. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын аймагында 32 чек ара ветеринардык көзөмөлдөө пункттары бар. Сырттан келген техникаларды, чек арадан кирген жарандарды бүгүнкү күндө дезинфекция жүргүзүү маселелери толук кандуу жүргүзүлүүдө. Алып айта турган болсок, 27 январдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 37.324 автоунаасы дезинфекциядан өткөрүлүп, 77.460 кол жүктөрү атайын ушул дезинфекция иштери жүргүзүлүп, текшерүүдөн өткөрүлдү. Андан сырткары бардык мамлекеттик органдарды коронавируска каршы иш-чарага катышып жүргүзүп жаткан мамлекеттик органдарды финансылык жана башка муктаждыктарын камсыздоо максатында иштер толук кандуу жүргүзүлүп жатат. Буга чейин айтып кеткендей эле атайын эпидемиологиялык фондко өкмөттөн 30 миллион акча бөлүнүп берилген. Азыркы мезгилде дагы кошумча акча каражатын бөлүп берүү максатында иштер жүргүзүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдарга каршы туруу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алгач 104 миллион акча каражаты бөлүнүп берилсе, кийинчерээк бул эсептеги акчанын суммасы 300 миллионго чейин көбөйтүлүп берилди. Экономикалык блоктогу жүрүп жаткан иштер боюнча сиздерге вице-премьер-министр Асрандиев Эркин Шамшидинович тез байма-бай чыгып айтып берип атат. Мен ойлойм, ал боюнча маалыматыңыздар бар деп. Негизден ар тараптуу бардык жактагы жумуштарды бүгүнкү эртеңкиге же болбосо кийинкиге калтырбай чечүүгө муктаж болгон жумуштардын бардыгын өкмөт өз убагында чечүүгө аракеттерин жүргүзүп жатат. Тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилип, иштерин алып барылууда. Кыскача айта кетчү маселелер ушундай. Эгерде суроолор болсо жооп берели. Анан дагы бир кошумча маселе айтып коеюн. Бул бүгүнкү күндөгү карантинге байланыштуу мамлекеттик органдардын көпчүлүгү мына жана айткандай дистанттык жумушта жүргүзүүгө үйлөрүнө жиберилген. Ошондой иштер жүргүзүлүп жатат. Бул боюнча комендатуралар иштеп жатат. Ал эми өзүңүздөр билгендей калкты бири-биринен оолактандыруу максатында иштерди жүргүзүү үчүн калкты көп чогулчу жерлердеги пункттардын тейлөө кызматтардын иштерин токтотконбуз. Алып айта турган болсок, бул ЦОНдор, унаа каражаттарын каттоо кызматтары, мамлекеттик каттоо кызматынын карамагындагы почта кызматтары, архивдик кызматтар бүгүнкү күндө иштебей турушат. Айта кетчү нерсе, почта кызматы бир гана ошол жана биздин пенсия пособияларды таратуу маселеси боюнча гана иштейт. Калган кызмат көрсөтүүлөр убактылуу бүгүнкү күндө токтотулуп турат. Мен ойлойм, биздин жарандарыбыз бул маселелерди түшүнүү менен кабыл алат деп, негизги бүгүнкү болуп аткан вирустун алдын алуу же болбосо ошонун жайылып кетүүсүн токтотуунун бирден бир негизги мындай иш-чарасы катары биз бири-бирибизден оолак болуп, медициналык кызматкерлердин, атайын адистердин айткан кеңештерин толук кандуу аткаруу болуп эсептелет. Ошондуктан дагы бир ирет айта кетчү нерсе, жасалып жаткан жумуштардын бардыгы ушул биздин республикада коронавирус оорусунун жайылып кетүүсүн бөгөт коюу максатында жүргүзүлүп жатат. Бул иштерди түшүнүп атабыз. Көпчүлүк элдерге ыңгайсыздыкты жаратып жатат. Бул дагы убактылуу нерсе. Ошондуктан түшүнүү менен кабыл алууңуздарды суранабыз. Рахмат.
Кубатбек кечээдөн бери массалык маалымат каражаттарында дагы ушул картошка маселеси дагы бир көтөрүлдү эле. Ошол боюнча азыр кандай иштер жүрүп жатат Кыргыз өкмөтүндө? Картошка маселеси боюнча эч кандай маселе жок. Эч кандай маселе жок. Жана мен айткандай азык түлүк, картошка да азык түлүккө кирет. Биздин республикадан кайсыл жака жеткирем, кандай ташыйм дей турган болсо, эч кандай маселе жок, ташууга мүмкүнчүлүк бар. Баа быйылкы жылы билесиздер жакшы, 25-30 сомго чейин чыгып жатат базарларда. Андан сырткары биздин мына кошуна мамлекеттерден дагы картошка сурагандар болуп атат. Эгер кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, ошондой картошкасы болсо, азыркы мезгилдеги баа мен ойлойм жакшы эле баа болуп атат деп. Ошондуктан жакынкы күндөрү жагын картошка чыгат. Ага чейин кимде бар болсо ошол картошкасын баягы сатуу иштерин жүргүзсө жакшы болот деген ойдомун. Чоң рахмат, Кубатбек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, анда биз суроо жооп өтсөк, биздин массалык маалымат каражаттардан келип түшкөн суроолорго четинен жооп бере баштасак, биз өзүбүзгө убакыт койсок, мына башталганыбызга 40 мүнөт, 45 мүнөт болду. Дагы менин оюмча бир жарым саат убакытты бөлсөк, ушул суроо жоопторго, анан кийин бир мисалы маалымат каражатынан бир нече суроолор келген экен. Анан алардын арасынан тандап, башкаларга дагы мүмкүнчүлүк берип, башкалардын дагы суроолоруна жооп берип, аларды камтыганга аракет кылалык. Локтионова Алина, издание «Тазабек». Кубатбек Алексеевич, как сегодня обстоит дело с обеспеченностью фермеров удобрениями, семенами и техникой? Сколько есть в наличии, какой объем необходимо закупить из них, из каких стран? В принципе, об этом я уже сказал. Давайте повторю на русском языке. Вот у меня цифры здесь. Значит, по дизельному топливу у нас 84%. А нет, это по семенам. Так, сейчас я вам скажу, сколько у нас. 80% обеспеченность. У нас всего на весенне-полевые работы потребность составляет 40,6 тысячи тонн дизельного топлива. На сегодня у нас имеется на складах на территории республики 32,4 тысячи тонн дизельного топлива. Это 80% обеспеченности. Так, минеральное удобрение у нас 65,3 тысячи тонн минерального удобрения на сегодня у нас имеется. В принципе, проблемы в этом нет. Сегодня по графику работа проводится. Есть соглашение между перевозчиками или поставщиками Ассоциации поставщиков минеральных удобрений и Министерством сельскохозяйства. Также по технике у нас готовность на сегодня составляет 91,5% имеет готовность сельхозтехника на территории Кыргызской Республики. И в этом году парк по сельхозтехнике в Кыргызстане будет обновляться на 250 единиц сельскохозяйственной техники. Из них уже 80 единиц поставлены, то есть переданы тем, кто заявку давал, и остальные будут в течение года поставляться. Также у нас имеется в этом году, то есть всего у нас 90 машино-тракторные станции созданы, из них 10 в этом году еще будем создавать. Вы до этого говорили, что по запчастям и функционированию некоторых рынков проблем не будет. На данный момент на каких рынках фермеры могут приобрести запчасти для техники? Мы буквально несколько дней назад давали поручение всем полномочным представителям в областях правительства о том, что организовали вне тех местах, где значит, введены чрезвычайные положения, мини-рынки или магазины, или, скажем, торговые точки по продаже запчастей для сельскохозяйственной техники. В этом плане сейчас я точно могу сказать, что в Сокулуке уже должны заработать такая точка торговая, и Такмаке. Есть договоренность с центральным рынком Кудайберген, где очень много имеет, скажем, контейнера, где продают запчасти для сельскохозяйственной техники.
они согласны оптом отпустить с базара и для этих рынков. То есть они обеспечивают, то есть могут обслуживать все рынки, скажем, на территории нашей республики оптовым поставкам, скажем, запчасти для сельхозтехники. Как сложившаяся ситуация скажется на крупных проектах в сфере энергетики и дорог, так как сейчас есть проблемы с поставками материалов и оборудования, есть иностранные рабочие, которые не могут попасть в страну. Будут ли передвигаться сроки реализации данных проектов? Я надеюсь, если даже будет передвигаться или будет пересмотрено сроки таких проектов, надеюсь, будет недолго. То есть ненадолго будет продвигаться. Почему? Потому что все-таки очень надеюсь, в скором времени мы все-таки покончим с этим вирусом. Почему? Потому что международный опыт показывает, что все равно, скажем, если мы все правильно будем делать, если народ также будет помогать, каким образом помогать, чтобы они четко следовали тем предписаниям, тем, скажем, указаниям специалистов, мы очень скоро, наверное, этим можем покончить. Мгм. По каким крупным проектам уже появились задержки по срокам реализации? К сожалению, конечно, за последний, ну, скажем, 21 марта, начиная с 21 марта, сегодня уже около 20 дней, практически почти все проекты имеют какие-то задержки. Почему? Потому что многие специалисты поуезжали, или мы вынуждены были остановить работу временно. Светлана Ахметшина, издание «Тазабек». Как будет обеспечивать себя Кыргызстан продуктами в полной мере, учитывая, что импорт ограничен? Какая есть стратегия по продуктовой безопасности? Ну, как вы знаете, сегодня участвует Хамиль Абдраевич, это руководитель Кыргызматрезерва. Я надеюсь, что я точно знаю, что на сегодня у нас проблем по поставкам продовольственных товаров в Кыргызстане нет. Обеспечение идет. Ну, наверное, Запасы Госматрезерва по пшенице в достаточном объеме. Есть сейчас, согласно договоренности между правительством Российской Федерации и Казахстана, у нас есть контракты, дополнительные контракты на поставку. Например, вот, мы подписали с Российской Федерацией на 28 тысяч тонн пшеницы. Вот, на днях отгружает партнеру. Спасибо. Несмотря на то, что антимонополия регулирует цены, но все равно они повсеместно растут. Как правительство собирается сдерживать цены при том, что курс доллара растет, импорт ограничен, экономика соседних стран падает? Скорее всего, наверное, к этому вопросу, наверное, вернемся завтра. Эркин Шамшудинович как раз ответит на этот вопрос. Ну, давайте, я тоже добавлю, но все равно правительство по закону имеет право вмешиваться по регулированию цен на рынках, когда если цена растет за определенное время более 20%. Поэтому, где вот такие моменты, скажем, проявляются, правительство вмешивается через специальный орган. Естественно, мы пытаемся и другие рычаги как бы задействовать, чтобы на рынках специально не поднимали или в супермаркетах не поднимали цены. Одно, когда, скажем, действительно, если дефицит какой-либо товара, если в других, скажем, странах, где поставщики имеются, поднимается цена, тогда другой вопрос. А когда наши же, скажем, продавцы специально, скажем, в целях нажива или, скажем, в целях получения больше выгоды, если поднимают такое время цены, тогда над такими людьми мы все равно будем работать. И работа, естественно, ведется. Понимая, да, в некоторых местах, регионах происходят такие, скажем, случаи, но мы пытаемся, конечно, мы так и будем действовать быстренько на эти вещи
реагировать. Мгм. И последний вопрос от издания «Тазабек». Как наличие блокпостов скажется на переезде с поля на поле, переброске техники, поставка запчастей? Никаких, никаких, скажем, препятствий не должно быть. Я еще раз повторю, такая задача или, скажем, указание дано всем комендантам, всем тем, кто, скажем, работает в этой сфере. Мгм. Вопрос от корреспондента агентства 24 KG Руслан Харизов. Читатели 24 KG ежедневно присылают в редакцию вопросы об отсрочке по оплате коммунальных платежей, но на сегодняшний день точного ответа никто так и не дал. Пойдет ли правительство гражданам навстречу в этом вопросе? Я уже сказал, что на 3 месяца мы отодвинули. Естественно, если, надеюсь, что не потребуется, если потребуется, мы еще другие дополнительные меры рассмотрим. Будет отсрочка, будет другие, скажем, предусмотренные какие-то облегчения для населения, но при этом никаких, скажем, пений, другие там начислений не будет дополнительных. Ранее правительство обещало, что врачам, работающим на передовой, начнут выплачивать надбавки помимо зарплаты, однако медики жалуются, что до сих пор не получили их. Когда им выплатят деньги? Есть некоторые регионы, оказывается, мы выяснили, что действительно по каким-то разным причинам они не получают или недополучили какие-то надбавки, которые было обещано со стороны правительства. В причинах мы разобрались. Некоторые регионы, скажем, подают неполноценную информацию или, скажем, там количество привлекаемых сотрудников медицинских в этих, скажем, по борьбе с коронавирусом умышленно завышается. И поэтому приходится перепроверять. Из-за этого в некоторых районах идет задержка, но мы уже несколько дней сидим над этим, четко контролируем. Сегодня последний срок, мы вчера давали министру здравоохранения, что они должны полностью должны погасить долги по доплатам на март месяц. Апрель месяц проблем нет, сегодня уже заявки есть, но только надо будет перепроверять тоже количество тех сотрудников, которые были привлекаемыми, то есть привлекались. Естественно, мы даже планируем заранее эти суммы, заявки, которые были поданы со стороны Министерства здравоохранения, заранее перечислить средства, чтобы они лежали у них на счету и могли вовремя, скажем, выплаты делать. Мгм. Такой же вопрос схожий, просто будут ли выплачены дополнительные надбавки к зарплате милиционерам и военнослужащим, которые сутками дежурят на блокпостах? Есть специальное постановление, где предусматриваются надбавки при чрезвычайных ситуациях, при чрезвычайном положении военнослужащим и другим специальным службам. Согласно этому постановлению, в принципе, они могут получить. Мгм. Что касается чрезвычайного положения, будут ли продлевать режим или 15 апреля все закончится? Аналогичный вопрос и про ЧС. Однозначно сказать затрудняюсь. Почему? Потому что это все зависит от того, что как мы все будем действовать при, скажем, чрезвычайном положении. То есть, если со стороны, скажем, населения тоже будет четко придерживаться тем, скажем, предписаниям медицинских работников, и со стороны правительства или со стороны госорганов тоже будет организована четкая работа, тогда мы быстро закончим, скажем, этой проблемой. Естественно, это не только зависит от правительства, это зависит также, как мы уже несколько раз говорили и все время говорим, это зависит тоже также от населения тоже. От них только лишь одно просьба или требование в том, что четко соблюдать все, скажем, предписания медработников. Про выборы в Джугурку-Кенеш, какова вероятность, что их отменят? Надеюсь, такого не будет. На каком основании в регионах, там, где не введен режим ЧП, устанавливают комендантский час и требуют маршрутные листы для поездок за продуктами? Какой закон это предусматривает?
Ну, если такое есть, это неправильно. Понимаю, что в некоторых местах из-за того, что люди пугаются, наверное, самостоятельно ставят там блокпосты при выезде населенного пункта или выезде, и активисты с этого, скажем, населенного пункта, они самостоятельно проводят такую работу по, скажем, проверке, по недопущению, ну, просто так, чтобы кто-нибудь не заехал. Естественно, это может быть определена такая норма решением местного совета. Все-таки я думаю, что местный совет имеет такое право, чтобы принять какое-то решение для того, чтобы ввести какую-то, скажем, норму для своей территории. Проголосовав. Если я не ошибаюсь, да. А так, естественно, там маршрутные листы, другие вопросы, или справки, которые требуют там на постах населенного пункта где-то, это, я думаю, что не совсем правильно, наверное, будет. Мы давайте разберемся, если такое есть. Я сегодня же буквально на штабе об этом информирую всех членов штаба и поставим задачу, чтобы такое не было. В принципе, конечно, надо будет просто держать дисциплину, меньше общаться, не контактировать, а так, чтобы какие-то, скажем, неправильные действия делать, никому, естественно, не дано право. Противозаконные. Экономическое издание «Тазабек». Из блокпостов предприятия агропромышленного комплекса жалуются на ограничение доступа к семенам, удобрениям, технике и ГСМ, а также на трудности при поставке произведенной продукции. Почему Минсельхоз с огромным штатом не решает эти актуальные на весну вопросы? Где-то на постах, говорят, да? Да. Такое не может быть. Почему? Потому что все знают, если где-то такое случается, значит, там недобросовестный просто, скажем, ну, сотрудник. Почему? Потому что на сегодня весь Кыргызстан знает, что мы дали такое указание, и никто не должен препятствовать проведению весенней полевой работы. И поэтому этот вопрос сегодня уже, можно считать, решен. Если где-то такое случается, значит, дайте нам знать факты. Мы, естественно, будем принимать меры. Но надеюсь, что если кто-то такое сделал, он просто, скажем, из-за того, что он недопонимание, наверное. А так, чтобы специально, чтобы так делать, я думаю, что сегодня никто не осмелится. Канабек Абдраевич, вам вопрос. Будет ли проводиться аудит фонда госматрезервов? Это по плану счетной палаты за 2 года аудит проверили, закончили в марте месяце. Вопрос. Комендатура Бишкека поручила ГСБ проверять склады с мукой и другой продукцией. Мукой не более 5 тонн, рис не более 1 тонны. Зачем комендатура ограничивает склады? Эта работа не для того, чтобы ограничить склады там. Наоборот, есть некоторые, скажем, продавцы недобросовестные, как я уже сказал, они забивают свои склады каким-либо товаром народного потребления, скажем, это в основном продовольственного характера, да, и на продажу не выставляют специально для того, чтобы там, чтобы цены поднялся или там образовать дефицит и таким образом наживаться. И ГСБ именно проверяет вместо антимонопольной комиссии именно по этой части, чтобы там, если даже больше муки будет на складах, это никаких нарушений здесь нету, просто эта мука должна быть уже выставлена на продажу, чтобы не спрятать на складах. Абдыбек Казиев, BBC радиосунан. Бишкек шаарында өзгөчө абал өкүм сүрүүдө, бирок Бишкек менен чектеш керек болсо аралашып калган Сокулук, Алам үйдүн райондоруна караштуу жаңы конуштарда адаттагыдай эле жай турмуш. Ошол себептен миңдеген кишилер чектөөсү жок Бишкек чегинде жүрүшү өзгөчө абалдын натыйжасын төмөндөтүп койбойбу?
Шаардын борбордук бөлүгүндө дезинфекция жүрүп жатканы менен жаңы конуштардын көбүндө бир да жолу андай иш боло элек. Түшүндүм. Экинчи маселе боюнча, дезинфекция боюнча бүгүн биз штабтан да мэрия менен сүйлөшөлү. Бул боюнча бул 2 күн мурун да ушундай маселе жаралгандыктан биз мэрияга атайын тапшырманы бергенбиз. Маселе чечилиш керек болчу. Эгер чечилбей аткан маселе болсо, биз тактап туруп чара колдонобуз. Экинчи өзгөчө абал боюнча Бишкектеги кошуна райондор боюнча негизинен чечим боюнча Бишкек шаарынын аймагында киргизилген өзгөчө абал режими. Бишкек шаарынын тегерегинде бүгүнкү күндө 459 карантиндик, санитардык карантиндик посттор же болбосо блок посттор иштеп жатат. То есть бул республика боюнча. Бишкек шаары боюнча 170, кечиресиздер, 170. Эми көпчүлүк биздин шаарга коюлуп аткан күнүмдүк керектелүүчү товарлар, азык түлүктөрдүн баардыгы ушул Чүй областынын тегерек четтен келет. Ошондуктан мындай бир караган адамга баягы сырттан кирип чыккандар жөн эле көп болуп аткан сыяктуу көрүнөт. Чындап эле башында ошондой болуп аткан. Азыркы күндө колдон келишинче ошону максималдуу түрдө кыскартуунун үстүнөн дагы эле болсо иш жүргүзүлүп жатат. Тилекке каршы Бишкек шаарыбыз чоң шаарга айланып бараткан экен. 1 миллион тегерегинде калкыбыз бар. Бир эле күндө 1800дөн ашык компаниялардан ушу азык түлүк продукциясын Бишкек шаарына мен баягы поставка кылчумун деген заявкалар түштү. Коменданттык саат киргенде. Бир эле күндө. Азыркы күнгө чейин менин билишимче бардык кызматтарды алганда бүгүнкү маалымат бул мамлекеттик кызматкерлер, башка кызматкерлер, медицина кызматкерлери, анан кийин ошол баягы азык түлүк товарларын Бишкек шаарына поставка кылчу ишкерлер, супермаркеттер, аптекада иштегендер болуп 18 миңге жакын бүгүн пропуска берилди да. Анын 3 миңге жакыны бүгүн мамлекеттик же болбосо атайын кызматтардын өкүлдөрү, калган 15 миңден ашыгы ошол элди ушул 2 тармакта көбүн эсе медицина тармагы менен медицина дары дармектерин коюучулар, анан ошондой азык түлүк коюучуларга берилди да. Канат Габдраевич, какова годовая потребность населения Кыргызстана в муке? Сколько на сегодня запасов муки и пшеницы в госматрезервах? Хватит ли этого количества, чтобы обеспечить все население в период кризиса? Потребность населения Кыргызстана пшеница это где-то миллион тонн. Насчет запасов я до этого говорил в достаточном объеме. Это точно не могу сказать, потому что это секретная информация. До этого говорил я вам насчет дополнительных объемов. Составлен сегодня контракт на 28 тысяч тонн из Российской Федерации. Дополнительно. Уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, у нас до окончания пресс-конференции еще осталось 13 минут, но к этому времени мы еще успеем. Куатбек Алексеевич, правительство выделило 800 миллионов сомов мукомолам в виде кредита. Озвучьте, пожалуйста, название компаний, которые получили на сегодня эти кредиты. По каким критериям были выбраны эти компании? И можно ли об условиях, на какой период и пока под какой процент выдаются кредиты и в каком объеме? Спасибо. Я сейчас данные не взял. Могу только подтвердить, да, действительно, 400 миллионов со стороны бюджета правительства, и 400 миллионов туда добавили 2 наших государственных банка. Итого 800 миллионов мы выдаем как краткосрочный кредит мукомольным предприятиям. Отбор их по критериям будет проводить это банки. Это через банк будет выдаваться. Естественно, это сделано в целях, чтобы не допустить дефицит, скажем, пшеницы, муки в Кыргызской республике. Алтынай Джамалмбетова, Акипресс. Сменился глава Минздрава, один заместитель на карантине больничном, второй на больничном тоже. Как вы оцениваете такую ситуацию руководства Минздрава в условиях пандемии коронавируса? К
К сожалению, так случилось. Заместитель, который находился в Южном регионе, он приехал, и его поместили на 3 дня карантин. Я думаю, надеюсь, что сегодня, завтра он выйдет. Естественно, один заместитель стал министром. Вот место его вакансии. Сегодня-завтра будет назначение. Сегодня утром только мы об этом премьер-министром говорили. Мы будем помогать, помогаем. Штаб работает, и другие службы смежные помогают, Министерство здравоохранения. Проверяет ли государство целевое распределение СИЗ, средств индивидуальной защиты для медиков, особенно гумпомощи? Потому что из всех регионов поступают жалобы об отсутствии СИЗ, но при этом в интернете множество объявлений об их продаже. Могут ли соответствующие органы проверить, что это за продукция, если границы закрыты и грузоперевозки почти не осуществляются? По СИЗу или средств индивидуальной защиты на сегодня у нас в Кыргызстане, я уже сказал, проблем не должно быть. Проблем не должно быть. Почему? Потому что очень много поступлений было. Начиная с маски одноразовых, скажем, заканчивая там. Есть некоторые проблемы по, скажем, некоторым оборудованиям. Это тепловизоры, термометры дистанционные. Вот сегодня тоже мы ожидаем груз, их прибытие, да? А так, чтобы костюмы одноразовые, что поступает по линии гуманитарной помощи, мы все отдаем, скажем, Министерству здравоохранения, чтобы они поделили или там обеспечили своих специалистов, сотрудников до районного уровня. Вчера я список получил, какие районы на сегодня не обеспечены. И сегодня у нас 5 часов заседание штаба будет, и сегодня мы также будем требовать эти списки, чтобы полноценное обеспечение было. Другой вопрос, что некоторые недобросовестные, я признаюсь, недобросовестные руководители каких-то учреждений, они, скажем, сами немножко не двигаются, такие тоже, к сожалению, чтобы обеспечить своих сотрудников полноценными, скажем, защитными средствами. А так у нас проблем в этом нет. Другие государственные органы тоже обеспечены. Некоторые госорганы, которые стоят на постах или на обсервациях работают, они обеспечиваются по линии Министерства чрезвычайной ситуации. Некоторые госорганы они сами себя обеспечивают. В принципе, со стороны государства все средства финансовые для этой цели решены. Другой вопрос скажем, по тем гуманитарному помощи, откуда поступает. Возникает очень много вопросов о том, что почему не объявляет количество гуманитарных грузов, почему не объявляет отчета тех средств, которые, скажем, собираются на депозитных счетах. Естественно, сегодня-завтра этот вопрос будет решен. Мы рассматриваем. Другой вопрос просто собрать и раздать. Разработать все правила, чтобы она четко, правильно была, и кому выдавать, уточнение списков для получения гуманитарной помощи, скажем, населению. Это все время займет. Уважаемые представители средств массовой информации, поймите, сегодня-завтра полный отчет будет, скажем, на определенных сайтах выставлены. И, естественно, вы будете ознакомиться. Здесь никто не собирается, чтобы там скрыть какие-то информации. Все прозрачно, все открыто идет. Я надеюсь, что вы скоро убедитесь в этом. Азаттыктан Бакыт Асанов суроо берет, ушуга окшош эле суроо экен. Сиздердин эки эсеп бар. Бирөөнө гуманитардык жардамдардын эсебине келе турчу каражат, экинчиси медицина кызматкерлерине жардам берүү боюнча. Сиздер аларды ачып жана алардын курамын айткычакты кеч болуп калбайбы? Кеч болбойт, курам иштеп атат. Ошол түшкөн жанагы 103 миллион сом каражаттын кайсы бир бөлүгүн медицина кызматкерлерине же ошол медицина тармагына бөлүп берүү боюнча чечимдер да чыккан. Анын үстүнөн иш түзүлүп жатат. Бизде азыр мына коомчулуктун
суроосун туудуруп аткан маселе ошону жанагы кайсы бир сайт аркылуу дайыма отчет катары көрсөтүп туруу маселеси тургандыктан мен азыр айтып атам, ал мына бүгүн эртең ошол иштердин баары чечилет. Тиешелүү тапшырма бергенбиз. Бирок баардыгын талаптагыдай жүргүзүп, ишти алып барып, эч кандай мындай туура эмес таркатуу же болбосо башкача бир мыйзамга каршы жумуштар жүрүп кетпеш үчүн булардын биринчиден ошол атайын положениясын, инструкциясын чыгарыш керек. Андан кийин жардамга муктаждардын тизмесин дагы тактап чыгуу маселелери. Кээ бир жерлерде мына биздин муниципалдык кызматкерлер баягы үй-үйлөргө барып кыдырып тактоо иштерин жүргүзүп атат. Бунун баардыгы убакыт талап кылып атат. Ошондуктан сабыр кылып турсаңыздар, бүгүн эртең сиздер бул боюнча маалыматты так алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми жумуш бул каражаттарын колдонуу боюнча бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Жана мен айтып кеткендей, бир счет бүгүнкү күндө социалдык коргоо министрлигинде, ал боюнча социалдык коргоо министри дагы кечээ маалымат жыйынында өзү маалыматын берип кетти. Бир нечесин бүгүнкү күндө ошол баягы биздин аярлуу калктын катмарына бөлүп берүү боюнча иштерин алар дагы тынбай жүргүзүп жатышат. Экинчиси мына Минфиндеги счет жана мен айткан 103 миллион. Ал боюнча атайын түзүлгөн комиссия, депутаттар, коомчулуктун өкүлдөрү бул иштеп жатышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин кесиптештер, басма сөз жыйынын бүткөнүнө дагы 5 мүнөт бар. Ага чейин 2 суроо бергенге үлгүрөлүк. Кактус медиа суроо экен. Катастрофическая ситуация у тех, кто живет на съемных квартирах. Владельцы недвижимости не идут на уступки. Что по этой части вы обдумывали? Сейчас вот основной вопрос мы решаем по обеспечению продовольствием наших граждан. Естественно, такой момент или вопрос сегодня возникает. Сегодня однозначного решения вопроса тем, кто проживает на съемных квартирах, я не могу сказать. Почему? Потому что окончательного решения пока нет. Но я надеюсь, мы найдем какой-то выход, каким-то образом им тоже, чтобы оказать помощь. И второй вопрос от Кактус Медиа. Как вы думаете, какой процент контактных не выявлен? Ведь есть случаи, когда люди отказываются сообщать мобильной бригаде о своих контактах. И часто ли бывает такое? Очень часто бывает, скрывают, не хотят говорить о своих контактах, но работа скрупулезная на сегодня идет. Ежедневно, часами у нас в штабе сидим, мы сверяемся с регионами, где, сколько, каких контактных на сегодня имеется. Я могу официально сказать, сегодня мы закончили с получением анализа контактных лиц первой категории, полностью мы уже завершили, мы уже знаем картину, какая картина у нас перед нами вырисовывается, а теми контактами, которые относятся во второй категории, все регионы, кроме Волжской области, Жалабатской области, они закончили сегодня вторыми контактными проведение экспресс-теста. Очень редко случается, что вторые контактные, это мировая практика, они окажутся, скажем, или у них положительный анализ выходит. В основном 99% у них отрицательный анализ выходит. Поэтому сейчас мы в первую очередь делаем экспресс-тест для тех, кто находится или категории, второй категории. Но это не говорит о том, что на этом мы над ними как бы не будем работать. Естественно, дальше работа будет продолжена. ПЦР-тесты тоже также будет проводиться вот с теми, кто относится к второй категории. В принципе, на сегодня вот такая работа. И Волжская, Жалабатская область сегодня тоже завершается. Таким образом, мы на сегодня полностью, скажем, закончили уже получение анализа или результатов тех контактных, кто относится к первой категории, и экспресс-тесты, кто относится к второй категории.
2 мүнөтүбүз бар экен, дагы акыркы суроо бергенге жетишелик. ЖБ медиа Мырзайым Жаныбек кызы, бүгүн коронавирусту жуктурган медиктердин саны 32-ге жетти. Териштирүү жүрүп жатабы? Ким жоопкерчиликке тартылат? Ак халатчандардын тартыштыгы жаралбайбы жана медиктерди коргоо үчүн иш-аракеттер кандай өзгөрдү? Башынан баштап эле айтып келебиз. Ар бир штабта күндө бул маселени талкуулап күндө айтып атабыз. Биринчиден ошол жерде иштеген биринчиси медицина кызматкерлери, андан сырткары ошол жерде контактта иштеп жаткан обсервацияда болобу, башка жерде болобу, башка дагы кызматкерлердин баардыгын сактануу жагынан абдан жогорку деңгээлде кароо боюнча. Бул боюнча медицина министрлигине, саламаттык сактоо министрлигине тапшырмалар берилип атат. Күндө сурап атабыз бул боюнча талапты жогорку деңгээлде коюуга аракет кылып атабыз. Тилекке каршы 32 киши болду бүгүнкү күндө. Анын ичинде мен жана айтып кеттим, кээ бир себептерин, кээ бирөө кызматтан сырткары убактарда жугузуп алган убактары дагы учураган болуп атат. Анан сөзсүз түрдө анализ чыгарылат. Бул иштердин жыйынтыгы менен сөзсүз түрдө баа берилет. Кимдин канчалык деңгээлде кайсыл ишти туура же туура эмес алып барылганы боюнча. Мына өзүңүздөр билесиздер, 2 күн мурун саламаттык сактоо министринин атайын буйругу менен мына 2 оорулуу болсо, 2 оорулууну карайм деген 7 кызматкер ошол бир райондо ошол өздөрү оору жуктуруп алган аныкталып отурат да. Бул ошол жерде тиешелүү деңгээлде жумуштун уюштурулбаганына кабар берет. Ошондуктан ошол жерде жетекчини жумуштан алууга туура келди. Башка кызматкерлерге дагы баа берүүгө туура келди. Мен ойлойм, бул оору бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө баардык кызматтарга жасалган жумуштарына ошол тиешелүү канчалык деңгээлде өзүнүн ушундай өзгөчө абалдагы жумуштарды алып барганы боюнча, анан мамлекеттик органдардын канчалык деңгээлде даярдык болгонуна сөзсүз түрдө баа берилет деп ойлойм. Котекчи дагы бир аябай кызыктуу суроо экен, ошону берип коелук. Буга чейин көтөрүлдү эле. Эмне үчүн ушул илдетти жуктуруп алгандардын даректерин, жашаган жерлерин, райондорун так айтпайсыздар? Бул эми мындай деген сөз бар да, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Врачебная тайна деп коет. Ошонун негизинде аны так айтууга болбойт экен. Врачебная тайна, анан кийин бул оорулуунун аты жөнүн айтканга да болбойт экен. А так мен сиздерге мына көрсөтүп коеюн. Ар биринин жашаган жери адресинен бери моундай талмуд списоктор атайын даярдалып, бул боюнча ар бир региондо, райондордо кызматтардын атайын иштери жүргүзүлүп жатат. Бирок жалпыга жарыялаганга туура эмес болуп калат экен. Бул этикалык жактан дагы, башка дагы Мыйзам жактан дагы. Мыйзам дагы жол бербейт буга. Ошондуктан жарыяланбайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Боронов Кубатбек Айылчиевич жана Кыргыз өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун төрагасы Айдаров Каныбек Абдыраевич суроолорго жооп берди жана ушу республикалык штабтын жүргүзүп жаткан иштери тууралуу да кыскача маалымат берип, коомдо көтөрүлүп жаткан суроолорго дагы жооп ала алдык. Бүгүнкү биздин басма сөз жыйынды түзүүдөн ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5-канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebook'тан Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1-радионун баракчаларынан угуп көрө алдыңыздар. Чоң рахмат, саламат калыңыздар.